Bunu cemaat-ı saniye deyip meşritte okılgandan keyin ekinchi jol cemaat kılsa bolobу degen mesele var. Bu fiqh Hanafi alımdары bunu makruh deşken. Makruh ekinchi cemaat okuşuluk makruh. Sebebi negizi meçhitte bir эле жол жамаат болот. Кайра-кайра жамаат болсо анда жамааттын немеси калбай калат, кадыр баркы калбай калат. Ар ким мен чай ичип отуруп алып эле кийин экөөбүз барып окуп алабыз деп кечиги барып намазды окуй береткен болуп калат. Ошон үчүн шариятыбызда биринчи жол жамаат окулунат, ошол гана жамаат болот, кийинки жамаат макрух деген. Албетте бул кимге ошол жерде жашаган адамдарга, ошол жердеги мечиттин жамаатыга тиешелүү маселе. Сырттан келген адамдар, жолоочулар болсо, алар окуса болот. Бирок анда деле мечиттин сыртында, четирегинде биринчи сүрөттөгүдөй эмес. Биринчи намаз ал өзүнчө болот. Ошондой эмес, михрабтан сырткарында окуган жакшы болот. Ошондуктан жамаат сания кылып окушулукту уламалар макрух деген мечитке биринчи жамаатка барганга аракет кылыш керек.